Араванда февраль айында эгилген картошкалар бышып, мамлекет казып, жыйноо иштери жүрүп жатат. Эми кардарлар болсо дыйкандардан беришим баада жерин деле сатып алып жатышат. Мен азыр 1 гектар жерде турам. Бул жерден дыйкандардын айтымында 25-30 тоннага чейин түшүм жыйнап алса болот. Картошканын эрте бышчу ревери сортун өстүргөн дыйкан Шахрухбек Матякубов түшүмүн жыйнап сатыкка чыгара баштады. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл 1 гектар үлүш жеринен 30 тоннага чейин картошка алган. Кардарлар 20 сомдон 60 сомго чейин жеринде алып жатышат. Картошканы 20 февралда эккенбиз. 2 тонна 800 урук кеткеле. Быйыл түшүм Кудайга шүгүр жакшы болду. Ага аба ырайынын жаанчыл болгону да таасир берди окшойт. Картошканы 20 февралда эгип, мына эми бышып казып сатып жатабыз. Көлөмүнө жараша майдасы 20 сомдон, чоңдору 50-60 сомго чейин бааланууда. Өтө жакшы болду да. Дыйкан керектүү жер семирткичтерди дагы кымбаттыгына карабай убагында берип жакшы карагандыктан жакшы түшүм алган. Күнөстүү араванда дыйкандар 1 жылда 1 эмес 2-3 жолу түшүм алууга жетишет. Үчүнчүсү болбойт, экинчиси болот. Картошкадан кийин. Араванда бир эле түшүм алып чектелип калбайбыз. Ушул эле 1 гектар жер аянтындагы картошканы жыйнап алган соң кийинки түшүм алууга киришебиз. Азыр жерди бошотуп алгандан кийин жүгөрү эгем. Аны сатыкка чыгарбай эле өзүбүздүн мал жандыктарга тоют катары пайдаланабыз. Дыйканчылыктын мекени болгон Араван районунда азыркы тапта сарымсак, капуста, пияз, картошка жана кулпунай бышып сатылууда. Ар бир жашылча мөмө жемиш өзүнүн бышкан убагында терилип, ички рынокко сатылат жана экспортко чыгарылат. Эртеңки картошка Ревера, Агата, Аллегра быйыл келди. Элитный сорты Актриса. Быйыл да ушул эгип көрсө, эмки жылы актрисаны көбөйтөбүз. Өз негизги эрте бышуучу 4 сорты бар. Азыркы убакта 4 тең эгилген. Кыргызстанда белгилүү болгон Араванда азыр картошкадан кийинки экинчи эгинге аракет кылышат эккенге. Басымдуу багыты жүгөрүгө басым берип атабыз экинчи эгинге. Андан кийин жашылча, андан күзгү жашылча өсүмдүктөрдү деп коебуз, бул түп шалгандар эгишет. Араван району боюнча 18 000 гектардай дыйканчылык жерлери бар. Анын 2 000 гектарга жакынына картошка отургузулган. Бышкан түшүм азыркы тапта Казакстан жана Орусияга экспортко чыгарылат. Айымкан Исралгызы, Нурдөлөт Сантаев, УТРК 24, Ош.